Эфирде өлкөдө тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Санкараев, саламатсыздарбы? Карызын бербей бычак сайып өлтүргөн бул окуя 6 мартта Борбор калабызда орун алып, карызын сураганы барган балага бычак сайып жабыркаган, ооруканага барып каза болгон. Бул окуяда акыйкатсыздык орун алып, күнөөкөрү жоопкерчиликтен качып кетиши мүмкүн деген күмөн менен жакындары биздин редакцияга кайрылышкан. Тамаев Бексултан Сүйүнтбекович спорт менен машыгып бир катар жеңиштерге жетип, бир үй бүлөнүн атасы болуп турган чагында өмүр менен кош айтышты. 1988-жылы туулган Бексултан Борбор калаада киши колдолуп каза тапкан. Окуяны башынан айтсак, үйүнө керектелген акчаны издеп жатып, ага карыз болгон теңтушуна кайрылат. Экинчиси өз кезегинде ага карыз баланы айтып, ага чогуу барып сурап келүүнү өтүнөт. Эч нерседен кабары жок Бексултан досу менен чогуу барып сүйлөшүү учурунда карызы бар баланын байкеси чыгып, ортодо уруш чыгат. Көөлөрдүн айтымында сүйлөшүү аракетин көргөн Бексултанды сүйлөшүүгө чыккан баланын байкеси ур токмокко алат. Аны ошо мага бир бала карыз эле жүр, ошо жака барабыз деди. Бардык, барып тургандан кийин эле сүйлөшүп аткан жашнага сүйлөшүп атып эле тиги балага айтты, короче, акчаны берип кой, мен акчамды дезе, о берем, мен байке карыз элем, ошо берип кош керек болуп атат деди, бекага айтты. Анан кийин нанатан байкеси келди, байке жүгүрүп эле сөгүнүп эле келип жагын туруп, беканы сөгүнүп урушуп эметипчи, андай айтышып кеттик, анан жүр экөө сүйлөшөбүз, мындай сүйлөшөлү экөө кеткен. Баргандан кийин беканы уруп, сүзүп салды тиги балачы. Байкесичи, байкеди уруп сүзүп салды. Ошо мушташып кетип, биз жүгүрүп барып эле алган эле инизи арматура алып келип эки жолу беканы чапты. Чапкан эметкен инизи мени уруп калды, бетке уруп калды, челеске уруп калды инизи. Эжелери чыгып, узу чыгып, алар да таш-маш көтөрүп паника кылышты, паника болушту, анан тиги эмеси врачкасына бакырды, таш эме алып келип, бычак алып кел деп, 4-5 жолу бакырды, бычак алып кел деп. Анан кийин тиги барып туруп үйүнө алып бычакты алып чыкты, биз мынарак туруп машина жанына келдик. Анан эле байкесине берди бычакты. Байкесине берген бычакты бергенден кийин инизи арматура көрүп алып туруп көтөрүп келип бизди көстү жүгүрүп келди, бекага качты. Анан эжелери бизди журмалап, сурмалап, бул мына курткалар дагы айрып, мына курткаларын. Курткалар айрып, сайрып, машинасын уруп, ушу менен биз машинада отурдук. Коркуп кеттик, бычакты көргөндөн коркот, любой адам коркот, бычакты көргөндөн машинада отурдук, мындай токтоттук. Уруш учурунда бычак пайда болуп, албетте бары качып кутулууга аракет кылган. Бирок ачуусун тыя албаган куралчан киши аркасынан кубалап барып бычак сайганын айтышат. Көзү үйүнөн бычакты алып чыгып туруп, подъездин ордуна акесине берди. Акеси ошо бычакты алып барып туруп, 73-чү домдун бурчунан тротуардан Бекзат братка, Бексултан братанын артынан жетип барып, ошо арка жакка сайды, ошондо сол өпкөгө сайып берди ошондо. Бекзат братан басып барып, мен көрүп турам, 6 метр, 5 метр артынан келатам да. Алар сайып эле аркага кайрылганда, что мен да страховка кылышым керек болду, что алар мени да чапып таштамак, может сайып таштамак. Мен бурчка бекинип калдым, алар өткөндөн көрүп турам тигилердичи. Бекзат братан барды да тротуардан асфальтка басып барып, асфальттын жээгине кулады. Асфальттын жээгине кулады, асфальттын жээгине кулаганда чуркап барсам, уже артынан кан кетип атыптыр. Бычак чеген Бексултанды жанында жүргөн теңтуштары ошол замат ооруканага алып кетип, алгач эле окуя болгон жерге жакын болгон республикалык ооруканага жеткиришет. Бирок мындагылар мындай жараттарды биз кабыл албайбыз деп жөнөтүү ишет. Тез жардам чакырдым, тез жардам чакырып, тез жардамга чалгандан кийин такси да чакырдым. Кимиз биринчи келсе, ошону больницага алып бара берейин деп. Анан такси биринчи келип калды. Таксиге салып республиканский больницага алып барсак, республиканский албай койду. Мамакеевке алып баргыла деп, Мамакеевке алып бардым. Мамакеевке алып барган, ошол жерден врачтарга өткөзүп бердик да. Анан берден врачтардын да немеси болуп калды, себеп дегенде мен 5:20 больницага алып барган болчумун, даже менде сүрөт деле бар, доказать этип бергенге. Анткени республиканский, жок, Мамакеевке алып барган. Республиканский алып барсак, биз мындай оор жаракаттарды кабыл албай коюшту, биз кабыл албайбыз деп. Мамакеевке жөнөттү. Мамакеевке барганда врачтар көңүл кош мамиле жасап коюшту да, мындайча айтканда, көңүл бурбай бардыгы эмне алып келдиңер, бизде берде рентген жок деп. 5-20 мүнөт өткөндө бычак чеген баланы ак халатчандардын колуна тапшырып беришкени менен дарыгерлер эмнегедир аны 8:30 гана операцияга алып киришкен. Ушул нерсе да чечүүчү жагдай болду. Иши кылып Бексултандын операциясы жардам бербей каза болгон. Негизи бул мындай нерсе болорун мен деле билген эмесмин. Булар жолукканда мага айтышкан. Мерден бирөөнү акча алайлычы дегенде мен эч оюмда жок эле. Акча
сүйлөшкөн уже мындай болор мен билген да эмесмин да. Биз эчтек аларга күч колдонгон жокпуз, эчтек кылган жокпуз. Жөн эле сүйлөшөйүн деле эме кылмак деп бека чыгармак эмесинчи, үйүн чыгармак залал болчу да. Ошого эле эметип эле тиги балага бүгүн тап бер деле барган. Бир адамдын өмүрүн алып кеткен карыз туурасында айтсак, ашып кетсе 300 АКШ долларындай. Аны сурап баргандар албетте алардын бирин өлүм күтүп жатканын билишпесе керек. Бул окуядан кийин албетте тартип сакчылар ишти колдоруна алышып, кылмыш иши козголгон. Жана шектүү катары бычак сайганы менен урушка катышкан анын иниси да кармалып суракка алынышкан. 8 март күнү маркум Бексултан Таамаевдин сөөгү жерге берилген соң Свердлов райондук соту шектүүлөрдүн санкциясын чыгармак. Бирок маркумдун жакындарына кармалгандардын бирин кое берип коюшу мүмкүн. Анткени бычак сайган баланын энеси күнөөнү жалгыз башына алып жатат деген эмиш жетип, акыйкаттыкты талап кылып соттун алдына барышат. Сот болжол менен кечки саат 4 чамасына башталат делген. Бирок соттагы шектүүлөр дагы келе элек деп дарбазалардын жаап, ичкери эч кимди киргизишкен жок. Процесс открытый экен го, ачып койбойсуңар, кирип чыгайлы. Келип койбойсуңар, жигиттер, мындай суроого жооп берип койсоңор болобу? Бексултандын жакындары мынтип ичкери кире алышпай же сүйлөшөлү десе, алардын суроолорун кулак сыртында калтырып, дарбазанын ичиндегилер кош көңүл тура беришти. Ара чолоодо ишти колуна алган тергөөчү да келди. Алгач анысы да жабык дарбазадан кире албай, ичиндегилерге чалып гана кире алды. Бирок чогулгандарды көрүп чочулап кеттиби, тергөөчү эмесмин деп жатты. Камерага алып койчу. Процесс эмне жабык өтүп атабы экен? Ооба, жок. Эмнеге берип ичине ачып койчуңуз беле? Ачам жатам, жана Муратбек Соттун кызматкерлеринен бирөөнү чакырып койгойчу, силер жооп бере албаса. келген жокпуз. Эч ким ызы чугайын деген деле жок, просто акыйкаттуу чечим чыксын деле келдик да жерде. Ошо чечимге күбө болуп коелук деп эле келдик. Аны сотуна катышып койсок болбойбу? Берде андай ызы болбойт. Сот чечет. Сот кызматкерлеринен бирөөнү чакырып койсо болобу? Сот өзү келсин. Эметсе жаңы чакырсак дөңгөчкө сүйлөгөндө эле эч ким кайрылбай жатты, ал кантип түшүнсөк болот. Ошо терден ким старший бака суроо уруксат суган гражданский бир папка көтөргөн кишилер кирип атыр, ал кандай түшүнсө болот? Ал ким? Тергөөчү болот. Ал эмне сот иштейм деп атат го? Ким? Берден жаңы папка көтөргөн. Баары запистер фиксация болот. Мен бака турбай арып турдум. Эмне болот берге турса? Хотто. Хотто отурмуз, соттойду. Чогулгандардан мынтип бекинип алгандарына себеп деле жок болчу. Тынч эле туруп баарылап киришпесе да, бир-эки өкүлүбүздү күбө катары киргизип бергиле деп суранып жатышты. Тартип сакчынын андай укугу жок болсо да, укугу бар катчынында чакырып бергиле дешти. Бирок ал да жыйынтык бербеди. Пока жабылып турат. Суда исполнительге болобу? Келип каттап, кийин паспорт болсо ошого киргизип. Камерада берилек берисин. Жок, сиз анда катчыны чакырып койбойсузбу? Бизде каттай турган болсо, ошо канча киши десе ошончо кишиге кирели каттап. Ати байке бир суроо, эме суроо чыгды. Ката результатын угузабыз да, эмне болгон? Катчыны чакырып койсузбу байке? Жумуш учурунда дежурный болуш керек да берде. Эмне деп эки чөз кирип чыксак болобу? Эки чөздү кайта бул паспорттар менен кирип чыгайлы. Уруксат берип коюңуздар эми. Я байкенди. Паспорттар берди, эки чөз кайта. Баштар элек, сот келелек. Болот турбу? Болот деп айтып коюш. Болот жок, сот келдик.
Бул сүйлөшүүлөр жыйынтык бербейт экенин түшүнгөндөр анан тынч эле тура берүүнү чечишти. Анткени алар үчүн сот чечими кызыгыраак болчу. Шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга калабы же кое берип коюшабы деген суроо баарын кабатыр кылып жатты. Айтсак, мынтип дар базасынан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатышта соту да, катчысы да, шектүүлөрү да келе элек деген тартип сакчылар башка дар базасы менен баарын тымызын киргизип, процессти өз ара баштап коюшуптур. Жана чогулгандар себеп болду, же эмне болду? Свердлов райондук соту Бексултанга бычак сайган Эсенкулда. Анын иниси болгон урушка катышып агасына жардам берген Бектур да тергөө учуруна деп 2 айга камакка алынышты. Бул окуянын жыйынтыгы кандай болгонун да келечекте биз айтып бермекчибиз. Азырынча тергөөгө көз салып турмакчыбыз. Онунан 11 мартка караган түнү Борбор калабыздын Чапаев көчөсүндө белгисиздер жөө жүргүнчүнү сүзүп кетишкен. Жабыркаганда айдоочу тез жардам келгиче ооруканага алып кетем деп унаасына салып кеткен. Учурда жабыркагандын өздүгү да такталбай, ооруканаларда да табылбай жатат. Окуяны биздин кабарчылар иликтеген. ДТП Салтанат Палас ресторан жанында. Скорый келди уже. Бул тасманы биздин редакциябызга жол кырсыгынын күбөсү жөнөткөн. Айтымында жөө жүргүнчүнү бул тасмадагы 122 мамлекеттик номуру бар 2107 ВАЗ үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Пешеходдон сүздү. Жаңы эле. Жигули семерка вот. Дворники. Так, азыр строительный больницада алып кетти. Ножа молдеда кан, баш жарылды. Бул окуя өтмөктүн жанында жайгашкан ресторандардын биринин видео көзөмөлүнө да түшүп калган. Жана андагы тасманы карасак, жолдо бараткан жөө жүргүнчүнү аталган унаа каршы жолго чыгып барып сүзгөнүн көрсө болот. Сүзгөн соң ары өтүп барып жолдун жээгине токтоп, айдоочусу жүргүнчүлөрү менен чыгышып, жерде жаткан кишиге басып келишет. Ордуна күбөлөр тез жардам кызматын чакыргандарына карабастан, кырсык болгон жерде 1 мүнөткө жетпеген убакытта эле турушуп, күнөөкөрү жабыркаган жаранды көтөрүп алып унаасына отургузуп айдап кетет. Күбөлөр кайка алып барасыңар деген суроосуна куруучулардын ооруканасына деп издерин суутушат. Бул окуя туурасында тез жардам кызматына кабарлагандан кийин алар өз кезегинде 102 аркылуу тартип сакчыларга кабар беришет. Тартип сакчылардын бири анан тез жардам чакырган күбө менен байланышып, баарын сураштырып туруп жоголуп кетет. Биздин редакция жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгы менен байланышып, бул окуя туурасында сураганда гана алар кабардар болушуп, ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү мамлекеттик номуру 122 болгон унааны издөөгө алышат. Буга чейин чалган тартип сакчысы болсо, алган маалыматын эч жерде каттаган эмеспи, иши кылып унааны издөөгө салганда эмес. Эң кызыгы, бул кырсыктын күнөөкөрү жабыркаган жаранды ооруканага алып кетем деп изин сутканы менен бүгүнкү күнгө чейин жабыркаган киши туурасында да маалымат жок. Анткени биздин редакция кайрылган соң гана издөөгө алган тартип сакчылардын маалыматтарына караганда, бир да жаран жол кырсыгынан аталган даректен ооруканага жеткирилген эмес. Дагы бир айта кетчү маалымат, ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү унаанын терезелери толугу менен караңгылатылган жана каршы жолго чыгып жөө жүргүнчүнү сүзгөн учурда тартип сакчылардыкындай болгон атайын белгилерин жандырып алганын байкаса болот. Албетте, бул жабдыктарды айдоочу мыйзамсыз орнотуп алган. Бирок канткен күнү да жөн киши терезелерин толугу менен караңгылатып алып, атайын белгилерин жандырып алып, шаар көчөлөрүндө кенен жүрө албайт экени да анык. Айтсак, бул унаа азыр издөөгө алынып, азырынча ал издөө жыйынтык бере элек.
Эсиңиздерге салсак, ушул жылдын январь айынын башында эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тартип бузгандар туурасында элден маалымат алуу үчүн атайын WhatsApp номурун ишке беришкен. Эл катары биздин кабарчыларда ал номур аркылуу байланышып, бир катар тартип бузгандар туурасында маалымат берип, жообун күтүшкөн. Тилекке каршы ушул күнгө чейин бул биргелешип иштешүүдөн көрүнүктүү жыйынтык чыккан эмес. Бүгін 16 февраль, саат 8:55, мына моу маршрутка, 159 маршрутка екен, ушинтип правила дорожного движения нарушение. Чапаев көчөсүндө шаар тургундары жумушка баратканда же үйдү көздөй жөнөп жаткан час пик аталган учурда дайыма тыгындар жарылат экен анык. Айрымдары бул тыгында сабырдуулук кылып өз жолу менен айдаса, айрымдары тартиптер алар үчүн жазылбагандай каршы жолго чыгып, шашып айдаганды сүйүшөт. Встречный полоса, у нас сплошной полоса тартып атам азыр. Ушундан кесип өтүп атышат. Биздин редакциябызга бул көчөдөгү тартип бузган айдоочуларды маал-маал менен тасмага түшүрүп жөнөтүп турушат. Жана мындай тасмалардын алгачкысында эле 16 унаа каршы жолго чыгып, башка жүргүнчүлөргө кооптуу жагдай жаратканын байкаса болот. Жана бул тасма 16 февралда гана тартылганы. Чапаев көчөсү эртең мененки саат 9:30. Ондай машиналар встречный чыгып алып, бүт нарушение кылып атышат. Бул жакта дагы бирөө кетти. Дагы бирөө кетти. Маселелердин баары ушинтип правила дорожного движения нарушение кылып атышат. Тияктан встречный машина чыгып калганда аркы бетке чыга калып токтоп атышат. Артта дагы бир машина, мына лес. Пробка создавать этим. Болбосо жаш эле кыз, оңунда нарушение кылып. А что ты делаешь? Снимаем. Видишь, сколько машин нарушают? 631 АВП, Toyota Винден. Редакциябызга түшкөн дагы бир тасмада дээрлик 30 унаанын ушул эле көчөдө каршы жолго чыгып, тартип бузганын байкаса болот. Мындан мурдагысынан ашып кетсе, 10 күндөн кийин эле 27 февраль күнү тартылган тасмада айрымдары каршы жолго чыккан аз келгенсип, катуу ылдамдыкта жүргөндөрүн да көрүүгө болот. Вот они все стоят теперь на встречке, да? Двойная сплошная, встречная полоса. Да, правила дорожного движения нарушает. Опасность, да? Аварийную ситуацию создает. Видишь, как нехорошо делать? Нельзя так делать. Албетте бул тасмаларды биздин редакциябызга жөнөткөн жарандар тартип бузгандарды жазылууну өтүнүшкөн. Андыктан өзүбүздү сактап калбай соц тармактар аркылуу жайылтып, жана ушул жылдын январь айынан тарта ишке берилген жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын WhatsApp номуруна да жөнөткөнбүз. Албетте толугу менен түшүндүрүп, жана бул тартип бузгандарга кандай чара көрүлгөнүн кабарлап коюуну өтүнгөнбүз. Арадан бир айга жакын убакыт өтүп, жыйынтык ала алган жокпуз. Ал сиздердин да берген маалыматтарга бир 2 жолу маалымат сиздерден да түшкөн экен. Ал маалыматтардын арасынан азыр ушу 4-5 айдоочуга чаралар көрүлдү деп бизге маалымат түшкөн. Андан тышкары азыркы учурда да иштер жүрүп атат. Мындан ары дагы сөзсүз түрдө чаралар көрүлгөндөн кийин маалыматтар WhatsApp аркылуу болобу же өзүңүздөр менен кабарлашып берилип турат. Бир айга чукулдаган убакыт ичинде жол тартыйын бузган 46 айдоочунун 4-5-өөнө гана протоколдор толтурулган экен. Калгандары боюнча аныктоо иштери жүрүп жатат дешет. Бирок канча убакыт өтсө да өз жазаларын алышат деген үмүттөрүн айтышат. Мен айтып кетпедимби жанакы орчулукту кылып атат депчи. Уна мисалы үчүн бүгүн Бишкектен жол эрежесин буза турган болсо, ал унаанын азыркы учурда айдап жүргөн айдоочусу, ээси, башкача айтканда нарын же көл же болбосо ош тарапта жашашы мүмкүн да, азыр жол эрежесин бузуп туруп кетип калышы мүмкүн. Бүгүнкү күнүчү. Анан ошондойлор да болбой койбойт, ошондой болуп атат. Негизинен баягы
бул иш негизи биздин буйруктун негизинде 3 жыл 5 жылга чейин карала берет. Баягы азыркы учурда бизде жакшы үмүт бар. Каттоо кызматы 2-синен баштап каттоолорду арзандатуу жолу менен өткөрүпкөнгө 3 айга шарт түзүп атпайбы? Ошол учурда биз ойлоп атабыз, дагы көптөгөн ушул унаа ээлери бизге кайрылып, ушул чараларды көргөнгө да шарт түзүлөт го деп. Андыктан тартип сакчыларынын айтымында ишеним кат менен жүргөндөр да бир күн болбосо бир күнү келип өздөрү эле колго түшүп беришет экени күмөнсүз. Болгону тартип бузгандарды жазылуу тез арада болбогону өкүндүрөт. Орусча жазса орусча жооп беребиз, кыргызча жазса кыргызча жооп беребиз. Канча киши карайт негизи бул WhatsApp номерге? Азырынча бул центр мониторингге каратабыз. 2 киши, 3 киши. WhatsApp номеру туурасында айтсак, буга катталган жаран каалаган учурунда жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлер менен түз байланышып турушса болот. Жана ошондой эле тартип бузган айдоочулар туурасында маалымат берип, жардам көрсөтсө болот. Жөнөткөн маалыматыңар алгач мынтип бир номерге түшсө, кийин адистер аны чара көрчү адамдарга жөнөтүп иштешет. Мисалы үчүн, мына жүргүнчү өтө турган жерге токтотуп койду деп. Бир эле адам ар түрлүү машиналардын Жоқ, ар түрлүү машиналар. Азыркы учурда болжол менен уже 1600дөн ашык адам кайрылуу менен кайрылган, ар бир кайрылган адамды баягы каттоодон өткөрүп, ошол кайрылуусуна жараша, ошол кайрылуунун арасынан 250дөн ашык 300гө, бүгүнкү күндө 300гө жакын болуп калды болуш керек. Ошол административдик протоколдор түзүлүп, чаралар көрүлдү. 1600дөн ашуун кайрылуунун 300гө жетпегени гана жыйынтык бергени албетте өкүнүчтүү. Бул эл менен түз байланышуунун аракети эффективдүү болбогонунан кабар берет. Албетте бул мүчүлүштүктөрдү жокко чыгаруу аракеттери болот дешкени менен анысы ишке ашкыча WhatsApp номердин пайдасы 102 номуруна чалып кабарлагандан да жайыраак көрүнөт. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.